боюнда болбой жаткан, кыйналып жаткан, балалуу боло албай жаткандарга балалуу жолунун 3 жолу. Биринчиден себеп. Ар бир нерсенин себебин кылышыбыз керек. Кудайым бер деп туруп, мындай куураган дарактын астына келип алып, алма бер Кудайым деп жата берсек, эч качан алма түшпөйт. Алма пыш, озума түш деп жаткан болбойт. Биринчи алманы тегесин, анан алманы аласың. Ошол сыяктуу эле жыныстык маселелерди кылыш керек. Эгер ооруп аткан болсоң, врачка барыш керек, дабаланыш керек, себебин кылыш керек. Кудайым бербей атат да, Кудайдын бергенин да деп жүрө берген туура эмес. Бул биринчиден себебин кылышыбыз керек экен, Себебин кылышыбыз керек. Экинчиден, билесизби, кээ бир себептерден улам мекендештерим балалуу боло албай калгандар бар. Шыпа жок дейт да. Шыпа ар кимде. Кээде врачта, кээде дем салганда, кээде жараткан Аллах Таалага сыйынууда. Ошондуктан бир жолдо кадалып калбастан ар түрдүү жолдорду көрүш керек. Аракет кылыш керек. Үчүнчү жол, урматтуу мекендешим, курманын шаңги. Курманын шаңгиде жол бар дейт да. Курманын шаңгини атайын алып, эр катын эртең менен колдоно турган болсо, Кудайым буйрса, ниет бар, жакшылык бар. Биз дагы көрүп атабыз. Ошо тажрыйбада жашоодо көпчүлүк балалуу болбогондор, мунун тестостерону жок, мунун уруктугу өлүп калган дегендерди дагы балалуу болуп кеткендерди көрүп атабыз. Анан Сулаймантоого барып кээ бир адамдарга жакындык кылдырып, урук маселесин, бир туугандыкын алыш алар болбойт. Сулаймантоонун үстүнө бир киши дем салса, ошол балалуу болуп калат экен дейт да. Жок. Баланы да бир текшертип коюш керек, кимден алып атышына. Эркек кишинин алдыга өзүнүн аялын киргизип коет. Жок, болбойт. Ошондуктан балалуу болгондо мынтип келип чүпүрөк байлап, мындай жерлерге келип таштага эме кылып, мындай жерде отуруп сыйынган туура эмес, мекендештерим. Ошондой экен, бул маселеге маани беришибиз керек. Жылан дейбиз, шайтан дейбиз, Бирок билесиздерби, адамдын дагы жыланы болот. Адамдын дагы шайтаны болот. Шайтан адам, аузубиллахи мина шайтанир ражим дегениңде когда шайтан жоголот. Бирок кээ бир адам сүрөтүндөгү шайтандар бар, булар аузуну 280 жолу ачсаң дагы жаңынан жылбайт да. Ортодо олжо сенин бизнесиң качан банкрот болосуң, качан акча доле болуп калат, ошону аңдып турушат да. Же бир дарак ийип койсоң, ошону балтасы менен арасы менен кесипти ойлоп турган адамдар адам сүрөтүндөгү шайтандар. Булардан этият бол. Жылан дейбиз, кээ бирөөлөрдүн тили жыландыкынан күчтүү. Жылан хорошо бир чакты жолу бар. Дабаланасың, башка кыласың, же өлүп каласың, кутуласың да. Бул улуу адамдардан, тили улуу адамдардан кутулбайсың. Бычың сөз, ынжык, бир кычытып сүйлөйт, тийиштирип сүйлөйт, ачтырып сүйлөйт, ысытып сүйлөйт көпчүгүңдү. Мындай адамдардан кутулбайсың да, Кудайым өзү сактасын. Азыр мындай керемет Аллах Табарак ва Таала берген ушундай жаратылыштын коюнунда жыландарды өтө көп көрүп атабыз. Жылан чындыгында көп жер. Бирок жыланды дагы, шайтандын дагы адам сыяктуусунан Кудайым өзү сактасын. Булар коркунучтуу чындыгында, булар өтө жаман. Жылан дейбиз, шайтан дейбиз, Бирок билесиздерби, адамдын дагы жыланы болот. Адамдын дагы шайтаны болот. Шайтан адам, аузубиллахи мина шайтанир ражим дегениңде когда шайтан жоголот. Бирок кээ бир адам сүрөтүндөгү шайтандар бар, булар аузуну 280 жолу ачсаң дагы жаңынан жылбайт да. Ортодо олжо сенин бизнесиң качан банкрот болосуң, качан акча доле болуп калат, ошону аңдып турушат да. Же бир дарак ийип койсоң, ошону балтасы менен арасы менен кесипти ойлоп турган адамдар адам сүрөтүндөгү шайтандар. Булардан этият бол. Жылан дейбиз, кээ бирөөлөрдүн тили жыландыкынан күчтүү. Жылан хорошо бир чакты жолу бар. Дабаланасың, башка кыласың, же өлүп каласың, кутуласың да. Бул улуу адамдардан, тили улуу адамдардан кутулбайсың. Бычың сөз, ынжык, бир кычытып сүйлөйт, тийиштирип сүйлөйт, ачтырып сүйлөйт, ысытып сүйлөйт көпчүгүңдү. Мындай адамдардан кутулбайсың да, Кудайым өзү сактасын. Азыр мындай керемет Аллах Табарак ва Таала берген ушундай жаратылыштын коюнунда жыландарды өтө көп көрүп атабыз. Жылан чындыгында көп жер. Бирок жыланды дагы, шайтандын дагы адам сыяктуусунан Кудайым өзү сактасын. Булар коркунучтуу чындыгында, булар өтө жаман. Бул жер туалет эмес, кээ бирөөлөр туалет ойлоп калат, бирок туалеттеги кээ бир эрежелерди айтып койсом болбойт. Сол бут менен кир, дубасын айтып кир, сүйлөшпө, какырынып, түкүрүнбө, истинжаны сол кол менен аткар. Истинжа бул көпчүктү жууш. Адам болгондон кийин чыгат. Сол кол менен жуу,
эгерде унитаз боло турган болсо бумаганы унитазга таштаба, сууну жана кагазды ысырап кылба, 6 кабат 7 кабат иштетет бирөөнү келгенде. Өзүң жиркеген нерсени башкаларга көрсөтпө, авратыңды башка бирөөгө көрсөтпөй. Авратыңды башка бирөөгө көрсөтпө. Жалпы тазалык сакта, телефондо сүйлөшпө, уктаба, оң бут менен чык, дуасын айт. Гуфран ака. Али радиаллаху анху айтат, эгерде адамдар ушул бир эле зара кылыштын нематын түшүнгөндө, билгенде дейт, шүгүр кылып жатып калмак. Чындыгында ушундай. Биз көп нерсени назарга албай атабыз да. Өзгөчө жерде мынандай эски үй, жыгач, анан мынандай үстүндөгү ылай. Албетте мурда жыгач, ылайдан кылышкан көп үйлөрдү. Ооба да. Үйлөрүбүз ылайдан, бирок жүрөктөрүбүз неде? Алтындан эде. Эми тетиги үйлөрдү көрсөтсөңүз сами. Тетиги үйлөр, особняк үйлөр, өзгөчө үйлөр, комфорт, баягы кирсең өзүңдү көрсөң болот. Ичинен кафелдер өтө жаркырап турат, сонун, бирок жүрөктөр капкара болуп калган да. Үйлөр көрүнүшү алтын, бирок кара көмүр болуп калган. Тынчтык жок жүрөгүндө. Тамбекини түтөтүп, 2 этаж үйлүү адамды байкасаңыз, тамбекини түтөтүп, уш деп сыгылып, кайгырып жатат да. Билет эртең 2 этаж үй үчүн жоопкерчилик бар экендигин, акыретте суроо жооп бар экендигин. Бул дүйнөдө бекитип койду, акчасын уруп койду, бирок эч ким билбей калды, бирок акыретте жооп бар экендигин билет. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, салыштырып айттым бул үй, тетиги үй деп, өзгөчө маселелер булар. Куураган долоно. Бул долоно мекендешим. Долонодо эч бир касиет жок. Бул кадимкидей өрүк, алма сыяктуу бир мөмө болуп эсептелет. Арча сыяктуу, Бизге кыргыздарга эзелтен бери эң жакын дарак, тоодо жайгашканыбызга байланыштуу, тоодо дарыянын алдында жашаганыбызга байланыштуу арча жакын болуп келген. Долоно эмес. Арча өтө катуу, карагаяндан дагы катуу, өтө башкача дарактар болуп эсептелет. Бирок даракка ташка сыйынуу кайсыл акылга жатат? Өзүнө жардам бере албаган долоного бүгүн жардам сурап келишет. Ишенесизби ушуга? Бул курап калган долоно. Эми муну байкаңыз, бул жерде не деп жазуу турат? Мына мекендешим, долоно узак өмүрдүн символу. Касиеттүү долоно таштар ата жалгоо тоосун унчукпаган жолчусу. Кылымдарды каарыткан окуя тарыхтардын күбөсү. Сыйынуулардын деп атат, байкасаңыз, сыйынуулардын кудуреттин деп атат. Кудурет, сыйынуу бир гана жараткан Аллахка болуш керек. Кудуреттин сиңирип алган казына деп атат. Анын тамырлары 200-300 метр тереңдикке кетип, бутактарды ным менен камсыздап, өзгөчө кырдаалдарды дем берчүдөй. Кандайдыр бир чүпүрөктү деп атат. Кандайдыр бир чүпүрөктү, жоолукту болобу, чүпүрөктү болобу, материалды болобу, анын бутактарына байлап деп атат. Бутактарына байлап, адам узак өмүр жана жашоосунда туруктуу болушуна дагы бир кадам жакыныраак болуп деп атат. Жамандык, арам ниеттер орун алган өткөн кеткендерден алыстатат деп атат. Мындайча айтканда, урматтуу мекендештерим, долоного келип чүпүрөк байла, өзүңө узун өмүр, ден соолук сура, долоного кыскасы сыйын, сага дем күч берет, узак өмүр берет деп атат да. Бул жерге ошентип ким жазып кеткен белгисиз. Бирок бул нерсе туура эмес. Эскертип айтып коеюн. Биз азыр Бишкектин панорамасында турабыз мекендештерим. Бишкектин панорамасында ушундай жазуу. Долоного сыйынууга чакырбашыбыз керек. Албетте бул туура эмес. Да, ар кимдин өзүнүн сыйынуучу нерсеси бар, башка диндер бар. Аларды сыйлап урматташыбыз керек. Бирок мусулмандарга бул эскертүү, кээде билбей калып, кээде түшүнбөстүктүн айынан, акыйда жактан, фык жактан билим болбогондуктан келип сыйынып коюу учурлары болот. Мындай кылбаш керек.